Kutman günüңүздөр менен урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер менен Айжамал Мангелди жана Төстүү Тасма берүүсү. Бүгүн биз сиз менен мушташ өнөрү жөнүндө сүйлөшөбүз. Эже сиңди Шевченкалар Кыргызстандын эле эмес дүйнө жүзүнүн мыкты спортчулары. Кийинки интервьюда алар балалык эстелүүлөрү менен бөлүшүп, башка кызыктуу суроолорго жооп беришти. Валентина, Антонина, бүгүн бизге келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Биринчи суроо мындай. Чогуу өскөнүңүздүн алгачкы эскерүүлөр жөнүндө айтып берсеңиз. Эң алгачкыларымбы? Айтыш кыйын. Бирок мен Антонинанын колдоосун ар дайым сезип келем. Анткени мен мушташ өнөрү боюнча биринчи кадам жасаганда анын мага чейин тажрыйбасы бар болчу. Башкача айтканда, ал мен үчүн ар дайым улуу эжем катары мага кам көрчү, көйгөйлөрдөн коргоочу. Мен үчүн бул эң жакшы, эң баалуу нерсе. Биздин апабыз өзү сыяктуу, биз да мушташ өнөрүн өздөштүрүүбүздү каалаган. Бизди биринчи жолу спорт залга алып келип, машыктыруучубуз Павел менен тааныштырган. Мен ал жака биринчи келгем, анткени мен улуумун. Андан кийин Валентина 5 жашында келди. Албетте, ага кам көрүү менин милдетим болгон. Ооба, ал мага кам көрүп, мени коргоочу. Бирок ошол эле учурда ал катуу болчу. Мен анын айткандарынын бардыгын аткарчумун. Биз Кыргызстанда чоңойгонбуз. Ал жерде чоңдорду сыйлап, алардын тилин угуу салтка айланган. Ал адам сизден бир ай гана улуу болсо дагы, сиз аны сыйлашыңыз керек. Мушташ өнөрүндө да ушундай. Мисалы, бирөөнүн даражасы сиздикинен жогору болгондо. Ал кезде анын куру бар болчу. Ошондуктан мен анын тилин алып, ага ар дайым урмат сый көрсөткөнгө аракет кылдым. Башкача айтканда, бул кам көрүүнүн өзгөчө бир түрү болчу. Сиз аны адам катары кандай сүрөттөйт элеңиз? Валентина баштай берсин, анан Антонина сизди сүрөттөйт. Антонина абдан жоопкерчиликтүү. Мисалы, биздин машыктыруучу Павел келе албай калганда, ал кара кур менен балдарды башчы катары калтырчу. Кээде Антонинаны калтырып кетчү. Ал машыгууну өткөзгөндө, биз толук кандуу иштешибиз керектигин түшүнчүбүз. Эгерде биз машыгууну кечки саат 6-да баштап, 8-де бүтүрө турган болсок, 1 мүнөт кечиктирбей баштап бүтүрчүбүз. Эч кандай кечигүүлөр жана эч кандай салуулар жок болчу. Мен жөн гана жоопкерчиликтүү болчумун. Ооба, мен дал ушуну айткым келип жатат. Мисалы, ал азыр авиация менен алектене баштады. Толугу менен ушул нерсеге концентрацияланганын көрүп жатам. Ал ушул багытта тынымсыз иштеп жатат. Бардыгын кемчиликсиздикке жеткирет. Жалпысынан эле Антонина бардыгын кемчиликсиздикке жеткирет. Бул анын негизги сапаты. Антонина Валентина жөнүндөчү? Ал дагы өтө жоопкерчиликтүү. Өзүнүн ишинин чыныгы фанаты. Машыгууда толугу менен берилип иштейт. Эгер аны машыгуу учурунда карасаңыз, ал аябай топтолгон, катаал, бир нерсеге концентрациялангандай көрүнөт. Бул жагынан ал мен үчүн үлгү болот. Бирок, ошол эле учурда Валентина машыгуудан тышкары абдан тынчтыкты сүйгөн адам. Ал ар дайым бактылуу көрүнөт, музыканы, бийди жакшы көрөт. Ал сүйгөн адамдарынын жанында, ал тургай сүйбөгөн адамдардын арасында да күлкүлүү болот. Сиздин оюңузча, мушташ өнөрү сиздердин жашооңузда кандай ролду ойноду? Эң чоң. Ооба, эң чоң роль болсо керек. Мен жана ал үчүн мушташ өнөрү спорттун түрү гана эмес, карьера гана эмес. Бул биз үчүн бардыгы. Бул биздин жашообуз. Биз басып өтүп жаткан жол. Биздин жасаган ишибиздин бардыгы ушуга байланыштуу. Учак менен учканда дагы мен мушташ өнөрү боюнча алган философияны колдоном. Сиз аркалаган спорт баарына кантип баш болуп калды?
Менин оюмча бул мезгилге байланыштуу болсо керек. Себеби бир нерсени жасоого канчалык көп убакыт сарптасаңыз, аны ошончолук терең түшүнүп, ошончолук терең сезесиз. Ошол сыяктуу эле сиз жашоодогу башка нерселер менен байланыштыра баштайсыз. Сиз толугу менен багынып берүүгө аракет кылышыңыз керек. Ошол ыкма менен эле сиз дүйнөнү жакшы түшүнсөңүз болот. Сиз өнүгүүнү кааласаңыз, анда үйүңүздөн чыгып, дүйнө жүзү боюнча көбүрөөк саякаттоо керектигин канчалык эрте түшүнө алдыңыз? Эрте эле, себеби биз жаш кезибизден эле чет өлкөлөрдө саякаттай баштадык. Бирок бул жакынкы чет өлкөлөр болчу. Орусия, Казакстан, Өзбекстан. Ошондой эле жайкы каникулда Ысык көлдөгү окуу машыгуу лагерине барчыбыз. Башкача айтканда, ушул убакка чейин үйдө жашаган жокпуз. Ооба, бул мезгилдерде биз ата-энебиз менен чогуу жашаган жокпуз. Машыгуу үчүн ал жакта болдук. Башкача айтканда, биз мүмкүн болушунча көз карандысыз болууга үйрөндүк. Өзүбүзгө кам көрүүнү үйрөндүк. Анан дагы саякаттай баштадык. Убакыт өткөн сайын биз үчүн ал анчалык деле кыйын болгон жок. Мен сизден машыктыруучусу Павел жөнүндө сурагым келип жатат. Үчөөңөр бир бүтүн командага айланган учур качан болду? Кайсы жылы же кайсы айда болгонун айтуу кыйын. Бул акырындык менен болду. Баарыбыз сүйгөн ишибиз менен алектенебиз. Бизде мушташ өнөрү үчүн кумар бар. Биздин жашоо образдарыбыз окшош. Негизи эле биздин окшош жактарыбыз көп. Ошондуктан биз күчтүү командага айландык. Бизге ийгилик алып келген ушул нерсе болсо керек. Сиздер ишиңиз боюнча көп саякаттадыңыз, бирок Перу сиз үчүн негизги пункт болуп калса керек. Эгер мен жаңылбасам, 2008-жылы ал жака учуп баргансыңар. Ооба, бул 2008-жылы болгон. Эмне үчүн бир жака учуш керек деп ойлодуңуз жана эмне үчүн Перуну тандадыңыз? Айтып берсеңиз. Биринчи себеп балким ал алыс болгондуктан. Россиядан, Кыргызстандан, Түштүк Америка планетанын башка жагында жайгашкан. Биз үчүн таптакыр белгисиз жер. Ал жерде эмне бар экендигин билүү абдан кызыктуу болду. Албетте биз бул жерди, алардын маданиятын китептерден изилдей баштадык. Бирок тасмаларды көрүү менен өзүбүз бул жерге толугу менен сүңгүп кире албай турганыбызды түшүндүк. Биз ал жерде жашашыбыз керек болчу. Ошондуктан ал жака 6 айга барып, кезек-кезеги менен бардык мамлекеттерди кыдырып чыгууну чечтик. Анан биз кокустан эле Перуну биринчи өлкө кылып тандап алдык. Биз Перуга келгенде Валентина буга чейин дүйнөнүн 5 жолку чемпиону болгон. Жергиликтүү тургундар кикбокско абдан окшош муай-тай жөнүндө көбүрөөк билүүнү каалашкан. Каалоочулар бир нерсе үйрөнгүсү келип, анын семинарларына катыша башташты. Биз бир шаардан экинчи шаарга саякаттап, бул өлкө жөнүндө көбүрөөк биле баштадык. Алардын ашканасы, каада-салты, аба ырайы, климаты бизге аябай жакты. Кыялданган нерсенин бардыгы бар. Пунодагы альпинизмге машыгуу үчүн Куска бар. Эгер сиз тропикалык аймактарда машыгууну күрөшүн өткөргүңүз келсе, же ал жака лагерь кургуңуз келсе, анда Амазонкага барсаңыз болот. Амазонка дарыясынын жанында көп убакыт жашадык. Чындыгында биз борбор шаар Лима менен Амазонка дарыясынын так ортосунда жашадык. Биздин айыл Икитадан кайык менен 30 мүнөт аралыкта болчу. Бул абдан жапайы жер. Эч кандай цивилизациясы жок. Алгачкы 2 күндө бул абдан таң калыштуу сезилет. Бирок андан кийин сиз жаратылышта толугу менен эрип кетесиз. Сиз ал жаратылыш менен бир болосуз. Бул жөн гана айтып жеткис сезим. Ал жерден кеткиң келбейт. Ошол жерде жашап, машыгып, бул жерден тышкары бардык нерсени унуткуң келет. Бул таптакыр жаңы дүйнө. Көпчүлүк мушташчыларга дал ушул нерсе керек деп ойлойм. Ал жерде заманбап залдардагы ыңгайлуу шарттар жөнүндө унутуп, өзүңүздүн жапайы жагыңызды изилдей аласыз. Менимче, Амазонка джунглиси коомдон тышкары жер. Биз гамак салынган кайык менен Амазонканы кыдырдык. Бразилиядагы Белемден сүзүп чыгып, 20 күндө Перудагы Икитоско жеттик. Абдан сонун болду.
Муай-тай бул спорт кайдан жана кантип пайда болгон? Бул тууралуу кененирээк кийинки видеодо. Муайтайдын тарыхынын келип чыгышы жөнүндө маалымат өтө аз. Тарыхый документтер Таиланддын байыркы мезгилдериндеги мыйзам актыларынан аскерий иш-чаралар жана өлкөнүн коргонуусу же фестиваль, көңүл ачуу иш-чараларында колдоноору жөнүндө бир аз маалымат берет. Көпчүлүк адабий булактарда тай боксу улуттук таймаш өнөрү экендигин, тайлар өзлөрү улуттун түп тамырынан бери өздөрү ойлоп тапкандыгы айтылат. Ар кандай ыкмаларды колдонгон адамдардын мушташтары кирет: ыргытуу, уруу, кармоо, тепкилөө жана баш менен уруу. Көбүнчө муайтай атайын коргонуу максатында иштелип чыккан жана Таиланддын башка өлкөлөр менен болгон согуштук кагылышууларында колдонуш үчүн жигердүү иштелип чыккан. Тай бокс менен тай армиясынын жоокерлери машыгышкан. Куралдуу каршылаштын жакындап бычак менен сайылышына жооп бербөө үчүн алдыңкы тепки сыяктуу соккулар колдонулган, же оппоненттердин тең салмактуулугун бузуш үчүн. Андан тышкары муайтай жарандык коргонуу үчүн да колдонулган. Тай тарыхындагы муайтайдын эң маанилүү мезгилдеринин бири Суккотая мезгили. Суккотай шаары 1800-1920 жылдары Таиланддын борбору болгон жана ошол учурда Таиланд коңшулары менен согушкан. Ошол мезгилдеги согуш аракеттери негизинен курч куралдар, бычактар, кылычтар колдонулгандыгына карабастан, өлкөнүн имиджи үчүн өзүнүн жоокерлерин чебер кол күрөшчүлөрү катары көрсөтүү маанилүү болгон. Дал ошол учурда муайтай өнүгүп, кылыч күрөшү менен аралашат. Ошентип аскерлер куралдарын жоготуп алышса дагы, салгылашууну уланта алышчу. Ал эми өспүрүмдөр да муайтайга үйрөнүшчү. Анда бул согушта карапайым адамдарга да, ак сөөктөргө да үйрөткөн көптөгөн мектептер пайда болду. Ал кезде Будда храмдары чоң роль ойногон. Ошентип, алар муайтай жана кылыч менен күрөшүү боюнча машыгуу борборуна айланды. Ал кезде кечилдер муайтай боюнча сабак беришкен. Муайтай аскерди чыныгы согушка даярдоо үчүн денени жана чыдамдуулукту физикалык жактан машыктыруунун мыкты жолу болгон. Ошол эле Таиланддын ар кайсы шаарларында көңүл ачуу үчүн өткөрүлүүчү фестивалдарда жана жарманкелерде шоу күрөштөр көрсөтүлчү. Ошондо ал салтка айланган. Ал кезде мектептер акысыз болчу. Алар өкмөт тарабынан төлөнүп берилген. Будда календари боюнча 1993 жылдан 2010 жылга чейин муайтай кеңири жайылган. Барган сайын белгилүү мушташчылар чыга баштады. Көп адамдар тай боксу менен алектене башташты. Тай боксун популярдаштыргандардын бири ошол кезде эң көрүнүктүү мушкер Тона Элек. Барган сайын шаарларда жана айылдарда муайтай мектептери ачылууда. Муайтай жөн гана сый урмат көрсөтүү эмес, өзүңдү коргоо каражаты эмес, акча алып келе баштаган чыныгы кесипке айланып баштайт. Муайтай өзүн өзү коргоо үчүн ойлонуп табылгандыктан жана өлүмгө алып келбегендиктен, майрамдарда ышкыбоздордун мушташтары көп болуп туруш үчүн стилдин бара-бара жумшартылышы байкалат. Ошол эле учурда анча-мынча болсо дагы турнирлерге катышуу үчүн акча төлөнө баштаган. Белгилей кетүүчү нерсе, падышалар да муайтай согушкерлери болушкан. Өзүңүз билгендей, эгер ажо бир нерсе менен алектенсе, анда бул иш аракет көбүнчө карапайым адамдардын көңүлүн бурат. Андан кийин Бирманын аскердик чабуулу 2010 жылы башталат. Анын жүрүшүндө Таиланддын бир нече тай боксерлору туткунга түшөт. Бирманын дымактуу падышасы бирмалык бокс муайтайга караганда алда канча күчтүү экендигин далилдеп, туткунга түшкөн туткундар менен мыкты Бирма мушкерлеринин ортосунда турнир өткөрүүнү чечет. Дал ошол учурда тайлар 10 Бирма согушчунун 9-ун талкалашкан. Бул 17 мартта болгон. Ошондуктан тайлар муайтай күнүн 17 мартта белгилешет. Буга чейин сынакты өткөрүүнүн так эрежелери калыптана элек болчу. Эгер атаандашың каза болуп калса, же салгылашты уланта албаса, жеңишке ээ болосуң. Ошондуктан көп учурда согуштар узак убакытка созулушу мүмкүн болчу. Ар кандай каршылаштар менен ошондой эле катары менен мушташууга мүмкүн болчу. Раундтарда эч кандай так убакыт аралыгы болгон эмес. Ал эми атаандаштар бири-бирине визуалдык түрдө гана бириктиришкен. Ошол учурда салмак
салмагы анын ичинде жакшы. Канча жылдан бери машыкканыңыз маанилүү эмес болчу. Жөн гана каалоо жана кээ бир жөндөмдөр гана маанилүү болгон. Ырым-жырымдары жана каршылаштарынын бири-бирине болгон сый-урматы тайбоксун укмуштуудай шоу кылды. Чың алуу арканын жардамы менен рингтерди чектөө жана мушкерлердин колун таңуу адат кийинчерээк гана жасала баштаган. Муайтай боюнча машыгуу бир нече убакыттан бери жүрүп келе жаткандыгына карабастан, так академиялык программа болгон эмес. Ошондуктан мушкерлер көп нерсени рингте үйрөнүшкөн. Андан кийин Таиландга батыштан чет элдиктер келишкен. Ок атуучу куралды Таиландга алып келишкен. Кытайлар европалыктарды жалдап, ок атууга үйрөнүшкөн. Ошол мезгилде Таиланд, Европа жана Америка менен бир нече келишимдерди түзгөн. Бул өлкөлөр Таиландга кол салган эмес. Ал Таиланд коңшу өлкөлөргө кол салган учурда кийлигишкен эмес. Муайтай үчүн бурулуш учур ушул болду. Анткени кол менен кургонуу аз колдонулуп баштады. Тайбоксу жана анын бардык салттары таза спорттук иш-чаралар чөйрөсүндө алып келди. Тайбоксу жана анын бардык салттары таза спорттук иш-чаралар чөйрөсүнө өтүп кетти. Техника түзүлө баштады. Студенттер академиялык мүнөзгө ээ болуп, колдонбо китептери пайда болду. Ошондой эле спорт өлкөнүн көңүл ачуу индустриясынын бир бөлүгүнө айланып, анын чегинен тышкары адаттанка ээ болду. Француздук эки бир тууган Таиландга муайтай турнирлерине катышуу үчүн келишип, муайтай менен таанышат. Анда алар салгылашуулардын натыйжасында катуу жаракат алышкан. Таиланд өкмөтү француздарга медициналык жардам көрсөтүп, үйүнө жиберишкен. Эгер муайтай жөнүндө айта турган болсок, анда ал болжол менен 700 жыл мурун Сукатай шаарында түзүлгөн. Биз бул көрүнүштү Майса Сок деп атайбыз. Бул Таиланддын падышасы Бирма менен согушууга даярданып жатканда, ал өзү муайтай согушуна катышканда, ал бул мушташ өнөрүнө чыканактан соккуну киргизген. Бул Майса Сок деп аталат. Аютай мезгили келгенде муайтай Пах Ют деп атала баштаган. Па күчтүү билдирет. Майса Сок техникалык мүнөзгө ээ, бирок күчтүү же кыйратуучу эмес. Ают күрөш дегенди билдирет. Буга ылайык Пах Ют бут күчүң менен күрөш дегенди билдирет. Анан бир аз убакыттан кийин Пах Ют муайтай же эркин күрөш деп аталып баштады. Биздин мезгилде да ал ушундай аталат. Муайтай, тайбокс же эркин күрөш. Баса, буга биздин өлкөнүн аты дагы кирет. Таиланд эркин өлкө. Буга чейин биз согуштарда бычактарды колдонуп келгенбиз. Бир маалда Тай менен Камбоджанын мушташчыларынын ортосунда мушташ чыккан. Тай согушкери куралсыз болгон, бирок Камбоджаны сабап өлтүргөн. Бул ошондой эле муайтай үчүн согуш өнөрү катары маанилүү окуя болуп саналат. Ал эми кино сүйүүчүлөрү үчүн мушташ өнөрү жөнүндө кызыктуу тасмалар жөнүндө айтып беребиз. Таиланддын түштүк чыгышында жайгашкан Чакан Нонгпраду айылынын жашоочулары бакытсыздыкка туш болушту. Будданын Онгбак аттуу айкелинин башы жоголуп кетти. Храмды кайтаруу үчүн акылдуу гана эмес, физикалык күчкө ээ адам талап кылынат. Бул талаптарга жооп берген бирден бир айылдагы урматтуу кечилден муайтайдын мушташ өнөрүн өздөштүргөн Тинг, шамал жоокери. Жапонияда көптөгөн карате чеберлерин жеңген легендарлуу кореялыктардын окуясы. Тасма экинчи дүйнөлүк согуш мезгилинде Жапонияга көчүп келген Цой Педалдын окуясын баяндайт. Мацутатсу Ояма каратеде жаңы стилдин, Киокушинкайдын негиздөөчүсү болот. Кунг-фу стилинде мушташуу. 20 кылымдын 30-жылдары шаарды таасир чөйрөсүндө бөлгөн бандалар орноткон ырайымсыз эрежелер Шанхайдын көчөлөрүндө үстөмдүк кылган мезгил. Балта деп аталган топ карапайым калктын жүрөгүнө коркунуч туудурат жана жаш тууроочуларды эрдиктерге шыктандырат.
Күндөрдүн биринде жаштардын бири шаардын четиндеги жакыр жашаган шаарларда балталардын атынан чыныгып погром уюштурат. Бул кылмыштуу топтун мүчөлөрү менен кунг-фу ыкмаларын жакшы билген жергиликтүү үйлөрдүн тургундарынын ортосунда согуштун башталышы себеп болот. Да я пуля на лету. Что? Стиль жабы школы Кванлун? Это плохо. Родной, помнишь ли ты прием ладонь, летящая с небес? Это ладонь Будды, а секрет был давно утерян.
Что это за удар? Если хочешь, я научу. Учитель! Ал эми чыгарылышыбыздын аягында сиздердин назарыңыздарга сонун клип тартуулайбыз. Рики-тики-тави, рики-тики-тави, регетон максимально валит. Бинго-бонго Адриана в зале, Челентано, да видали, шо да. Это сумасшедший вид танцев, крышпа, у тебя трещит панцирь. Эйт, катыгылаган сейт, сенин денең буйтаган сейт. Бери кел качпа, бул музыка ачка, кайра тартка, бүтүнчө танчта. Выигрыш не пачка. Бары озун ачкан, күн өтүп барат, караңгы түн дагы бизге жагат. Сырларын ары бери төгүп чачып, өзүнөн өзү качып, бүгүн балким өзүн табат. Күн өтүп барат, караңгы түн дагы бизге жагат. Сырларын ары бери төгүп чачып, өзүнөн өзү качып, бүгүн балким өзүн табат. Очень хочет прижать ночи, нарушает правила, когда подводит точи. Гуччи, Луи, Фенди, Прада, Койче. И на ней любая тряпка как бренд. Короче, статуна, көзү бакыра. Шаңду така, ички дүйнө жапа. Бум шакалака. Эгер көрөм десең бул жака. Статуна, көзү бакыра. Шаңду така, ички дүйнө жапа. Бум шакалака. Эгер көрөм десең бул жака. Күн өтүп барат, караңгы түн дагы бизге жагат. Сырларын ары бери төгүп чачып, өзүнөн өзү качып, бүгүн балким өзүн табат. Күн өтүп барат, караңгы түн дагы бизге жагат. Сырларын ары бери төгүп чачып, өзүнөн өзү качып, бүгүн балким өзүн табат. Бүгүн балким өзүн табат. Өзүнөн өзү качып, бүгүн балким өзүн табат. Бүгүн балким өзүн табат. Өзүнөн өзү качып, бүгүн балким өзүн табат. Өзүнөн өзү качып, бүгүн балким өзүн табат. Ушуну менен мушташ өнөрү жөнүндө чыгарылышыбыз аяктады. Сиздер менен Айжамал Амангелди жана Түстүү Тасма болду. Бардык көрүүчүлөргө жакшылыктарды каалайбыз. Саламатта калыңыздар.